Негедир мындай мамиле бар бизде. Биз дайыма мындай өзүбүздүн мындай бирөөдүн эмгегин эч качан баалабайт да. Айтайын мамлекеттин эмгегини. Бир эле мисал айтайын, шаарда тазалык деген ишкана бар. Тазалык деген ишкана биздин мамлекеттик кызматта көп кызматтар өзүнүн кызматыны автоматизация кылып, систематизация кыла элек да. Кагаз жүрүндө, ОЗЕК жүрүндө, журналга жазып, ушинтип алып барышат. Мисалы каякта, больницада барсаңыз, жанакы история болезни деп ачып берет, ал жерге кол менен жазып берет. Ал жерде компьютерный система пока ем башталып атат, бирок кире элек. Бул мисалы тазалык деген ишкана боюнча, ал жерде мисалы үймө-үй жүрүп, тазалык ишкананын кызматкерлери. Сиздин үйүңүздө канча адам бар дейт? Ал адам эгер 5 адам жашап атса, медиа 3 адам жашайт деп айтат. Болгону аз гана акча, ошонун дагы 2 адамды айтпай калыш керек дагы, 2 адамга кыскартып коюш керек да. Эме элестетиңиз, мүмкүнчүлүгү деле бар. Ал көп акча деле эмес. Болгону 50 сом акча, 40 сом акча. Ошол акчаны дагы алып калыш керек да. Маселе бул жерде экономия жөнүндө сөз жок, адамдын сознаниясына сөз болуп атат да. Ушул мамлекеттен эконом кылып калышыбыз керек болуп атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө таза иштеген ишкана саналуу эле болуш керек. Мен ушинтип түшүнөм. Бардык ишканалардын баарында налогдон мындай көрсөтпөө деген саясат бар. 2 бухгалтерия бар. Ал фактынан бардыгы жакшы билет. Чорный бухгалтерия менен ачык бухгалтерия бар. Жанакы подоход налогдон көрсөтпөй, НДСке чыгып кетсе, анан азайтып, башка фирмача коюп. Бизде ар кандай ушундай бир ишкерликте дагы ушундай механизмдер иштейт да. Максатыбыз эми чындыкта бир моменттер бар, действительно сиздин баягы налогду тапкан пайдаңызды налог алып коет. Бирок ал налог албай турган жерде дагы, бере турган жерде дагы бергиңиз келбейт да, ушу мамлекеткечи. Ушундай созданиялар бизге жашап калган. Ошонун баардыгын жеңип чыгыш керек болуп атат да. Бул буга конкреттүү түрдө эгерде биз кандай гана президент алып келбейли, кандай гана өкмөт башчы келбесин, эгер биз өзүбүз ушуга жардам берип, мен мамлекеттин жараны катары ушул жерде жашап, ушул жерде өсүп, ушул жерде бизнес кылып аткандан кийин салыкты ачык төлөйүн, коммуналдык услугаларды берейин убактысында деп, ошол иштеген адам ушул мамлекет кызматынан колдонгондон кийин аны да төлөгөндү үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Же болбосо дагы бир мисал, шайлоо маселесин алайлы. Мына шайлоого өзүбүз катышып беребиз, практикада билебиз. Азыр шайлоого барсаңыз, сиздин платформаңыз, көз карашыңыз, позицияңыз, теги же бул вопрос боюнча сиздин өзгөчө оюңуз жөнүндө аз эле адамды кызыктырат. Сиздин басып өткөн жолуңуз, тарыхыңыз, келечекте иш береби, анткени алардын да өзүнүн чындыгы бар, себеби дегенде ишеним кетип калган. Бирок эми мисалы сиз менен биз жаран болуп туруп, биз чыныгы мисалы бирөө депутатка коюп алсын, бирөө президент болом деп атсын, ошого биз чыныгы ошол өзүнүн жөндөмүнө карап, келечекке ишенип туруп, бир өзүбүздүн добушубузда таза бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Вот ошондой гана өнүгөбүз да биз. Башка кандай жол бар? Мисалы мен өзүмдүн практикамдан 100 адам менен учурашсам, 90 адамы жана 10 эле адам ушундай позицияны сурап, кандай көз караштасың, эмне позицияң бар, бул маселени кантип чечсе болот деп, сенин тарыхыңды анализдеп, өзүнүн жүрөгү менен кеңешип туруп, анан кийин голос берет. 90 адамдын добушу ар кандай башка мотив менен да, бул биздин уул теги мага пайдасы тиет, же болбосо мага кызмат кылган, же болбосо мага канча сом бересиң деп, эмне кызмат кылып бересиң деп, ушинтип иштеп атабыз да. Биз ошонун баардыгын оңдоп, ошонун баардыгын биз өзүбүз оңдомой сайын, мамлекет идеалдуу мыйзам түзүп берсе дагы, аны оңдой албайбыз. Ошондуктан сиз менен биз өзүбүздөн баштап, өзүбүздүн үй-бүлөдөн баштап, жакындардан баштап, ушундай кадамдарга барып башташыбыз керек да. Өзүбүздүн алдыбызда чынчыл болойлу, мамлекет алдында чынчыл болойлу. Анан бирөөнүн эмгегин да баалап, ошо мамлекетке дагы мындай мамилебизди көз карашыбызды түз кылып башташыбыз керек да. Бул жалпы эл өзгөрүш керек болуп атат.